Кыргызстанда 16 августтан тарта каттоодон өтпөгөн телефондор өчүрүлөт. Буга учурда эл колдонуп жаткан мобилдик телефондор эч кандай таасир тийгизбейт. Себеби бүгүнкү күндө жергиликтүү байланыш операторлорунун Мега, Билайн, О байланыш кызматтарын сим-карталарды пайдаланган баардык уюлдук телефондор системада автоматтык түрдө каттоодон өткөн. Эгерде сиз телефон сатып алсаңыз эмне кыласыз? Алгач телефонду Кыргызстандын аймагында сатып алаардан мурун анын катталганын тастыктап алууңуз зарыл. Себеби сатуу үчүн башка мамлекеттерден алып келинген уюлдук телефондор импорттоочулар тарабынан Кыргызстандын аймагына кирер менен катталышы керек. Телефонду текшерүү үчүн IMEI Check It KG сайты же Билайн, Мега, О байланыш операторлорунун тиркемеси аркылуу мобилдик идентификация системасына катталган же катталбаганын көрсөңүз болот. Ал эми мобилдик идентификация системасына катталбаган телефондор үчүн байланыш оператор кызмат көрсөтпөйт, тагыраагы өчүрүлөт. Эгерде сиз катталбаган телефонду алган болсоңуз, аны сатуучуга кайтарып берүү сунушталат. Эгерде сиз телефонду чет өлкөдө алган болсоңуз, аны да каттатуу зарыл. Мисалы, сиз телефонду чет өлкөдөн алып келдиңиз же Кыргыз Республикасынан тышкаркы эл аралык базарларда онлайн буйрутма кылып сатып алдыңыз. Бул үчүн телефонду IMEI Check It KG сайтында каттатууңуз керек. 2024-жылдын 25-июнуна чейин Кыргызстан аймагына тастыктоочу документтерисиз алып келинген баардык катталбаган мобилдик телефондор 2024-жылдын 16 августтан тартып өчүрүлөт. Байланышта болуу үчүн мобилдик аппараттарыңызды ушул жылдын 15 августуна чейин каттоодон өткөрүү зарыл.